Ысык көлдө сууга чөгүп кете жаздаган эс алуучу куткарылды. Соц тармакта Каприз пансионатында эс алуучу пристен секиргенден кийин чөгүп кете жаздаган учурун видеого тартты. Окуяга күбө болгон адамдар дароо жардамга келип, эркек кишинин суудан чыгарып калышкан. Чаткалда куткаруучулар 36 адамды коопсуз жайга чыгарышты. Маалыматка ылайык 3-июлда Чакмак суу айылынын Кара Токой суусуна курулган көпүрөнүн түркүгүн суу алып кетип, жайлоого баруучу жол жабылган. Куткаруучулар асма көпүрө аркылуу жалпы 36 адамды коопсуз аймакка өткөрдү. Алардын ичинен 7 Россиянын, бирөө Казакстандын жарандары, калган кыргыздар болгон. Оштогу базарда дыйкандарды сабады дийлген 7 соодагер кармалды. Милиция билдиргендей, 4-июлда базарда болгон окуя ошол эле күнү каттоого алынган. Учурда жаңжалга тиешеси бар адамдар аныкталып, себеби такталууда. Адылбек Касмалиев иш сапары менен Россияга барды. Минкап башчысы Екатеринбург шаарына болгон визитинин алкагында Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып, иш-чаранын пленардык жыйынында сөз сүйлөй турганын белгилеген. Көргөзмөдө металлургия, өндүрүш жана санариптик технологиялар, машина куруу, өнөр жайды автоматташтыруу тармактарында иштеген компаниялар көрсөтүлөт. 6-июлга карата Кыргызстан боюнча аба ырайынын божомолу. Кыргыз гидрометтен кабарлашкандай, 6-июлда тоолуу райондордо мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Дыйканчылык аймактарда жаан-чачын болбойт. Шамал батыштан согот, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.